Assalamu алейкум апалар, кандайсыздар? Сиздер бүгүнкү сабактагы өткөнгү теманы улай. Ошол теманы дагы да терең ачкан, терең ичине кирген ачуубуздун себептери, балабызды урушканыбыздын себептери жана урушуунун кесепет натыйжалары жана урушуудан арылуучу техникалар берилет, техникалар сыяктуу сабактар берилмекчи. Кечеги теманы улаган, тереңдетилген сабакчы. Көптөгөн апалар дагы эле ушул мындайча айтканда айлампанын ичинде жүрүшөт, балдарын урушат, ачуусун кармана албай калышат, өкүнүшөт, андан кийин эч качан урушпайм деп убада беришет, кайра эле дагы ачууланып ушул айлананын ичинде жүрө беребиз. Анын түпкү себептери ошол дагы эле ушул өзүбүздүн бала кездеги агрессиялык тарбиядан алган кесепетибиз, туура эмес тарбия алганыбыз, биздин мээбизге установка катары баланы урушпай тарбиялоо мүмкүн эмес деген себептеринен улам урушуп алабыз деп айтылган өткөнкү сабакта. Ошондой эле биздин ички ребеногубуз же болбосо кызчабыз жазаланып калгандыктан балдарыбызды көрүп жазалагыбыз келет, өч алгыбыз келе турган себептери, же болбосо ошол өзүбүздүн бала кезде жабыркап калган ребеногубуздун ситуациялары, кырдаалдары балдарыбызда көрүнүп калган болсо, ошол триггер катары мындайча айтканда ошол эмоциялар, кичине бир сезимдер балабыздан көрүп калсак чыдабай кетип, өзүбүздү кармана албай, ички обидаларыбыздын, ички эскирип өзүбүз байкабай унутуп калган таарынычтарыбыз, көмүскө аң сезимдеги айынан балдарыбызды жазалап кыйкырып урушуп кала турганыбыз жөнүндө сөз болгон. Эми да бүгүн ошол теманы ачкан сабак болмокчу. Эгер балабызды урушсак, балам үчүн уруша турган болгон болсок, балам үчүн жоопкерчилик, урушсак балабыздын тагдырын талкалайт экенбиз да, тактап айтканда балабызды кыйратабыз. Мен баламды уруша турган болсом, менин баламды уруша турган сыртта жашоодо толтура себептер бар. Мисалы үчүн, мен баламды үйдөн урушуп чыгарсам, ал таксиге чыкканда же болбосо мектепке баратканда жолдо маршруттук транспортто аны шофер урушат, адамдар урушат, өз көзүм менен көрүп эле жүрөм. Ошондой эле жолдо классташтары менен урушат, жолдо ар кандай бейтааныш балдар менен урушат, мугалимдери урушат. Балам кечке ошол конфликт сыяктуу окуяларга кабыл алат. Кабыл болот да, кабылат. Демек, баламды мен жок дегенде үйдө мен урушпайынча, ушул нерсени сиздер дагы мээңиздерге сиңирип алыңыздар. Балаңызды сиз урушсаңыз, сиздин балаңызды урушуучу сыртта айланада толтура адамдар дагы, факторлор дагы табылат. Анда сиз да балаңызды урушпаңыз. Тактап айтканда, көпчүлүк апалар ушул балдарын урушуп албай өкүнүшөт. Анан биз энебиз да, балабызды кимдир бирөө урушса көтөрө албайбыз. Ушунчалык баягы балабызды коргогонго даяр турабыз дагы, эмне үчүн анда өзүбүздү урушуп алабыз? Кептин баарыбы ошондо да. Эми балабыз үчүн жоопкерчилик биздин мойнубузда экен да. Мен психологияны окуп атып билдим. Баланы жөн эле боюмда болуптур деп эле төрөп коюш милдет эмес экен да. Жөн эле төрөдүм деп элечи. Төрөп коюш маанилүү эмес. Баланы бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө алып келдикпи, анын келечекте ийгиликтүү, бактылуу учурда бала кезде жашашы жана келечекте чоң жашоодо бактылуу, ийгиликтүү болушу, учурда дагы бактылуу, ийгиликтүү болушу 100% жоопкерчилик биздин мойнубузда экендигин түшүндүм да. Демек, бала тарбиясында, бала жаатында кайдыгер болбошубуз керек. Сиз бул сабакты көрүп атасыз, албетте сиз өтө мындай балаңыз үчүн серьезный караган жакшы апаладансыздар деп айтаар элем. Андан кийин негизи эле бул чоң адамдардын балдарыбызга карата кыйкырып урушканыбыз, ачуубузду кармана албай калганыбыз, бул жан дүйнөбүздө, көмүскө аң сезимде жардам суроо сигналы экен да. Башкача айтканда, биз кайсы учурда балдарыбызга кыйкырып бакырып алабыз? Балдарыбызды жакшы көрүп турсак дагы, толук жана сапаттуу уйкунун жоктугу, өзгөчө кичинекей балдар төрөлгөн болсо, же болбосо стресс абалында болсок, же колубузда бөбөк болгон болсо, иши кылса ар кандай чарчоодон уламбы, жумушта көптүгүнөн уламбы, толук жана сапаттуу уйку жок болгон мезгилде балдарыбызды өзүбүз кармана албай урушуп алат экенбиз. Андан кийин чарчоонун түрлөрү.
ар кандай түрлөрү, мындайча айтканда хронический усталость деп коет экен психологиянын терминин алганда, чарчоонун түрлөрү, мамиледен, күйөөбүз менен болгон, кайын менен болгон, туугандар менен болгон, коллектив менен болгон, кошуна иш кылса адамдар менен болгон мамиледен чарчагандан улам, жумуштан чарчагандан улам, проблемалардан чарчагандан улам, жашоодон чарчагандан улам, көйгөйлөрдү, проблемаларды чече бергенден улам, выгорание деп коет, аягы жок, сыйлыгы жок, максатсыз үй, бүтпөгөн максатсыз үй жумуштарынын көптүгүнөн улам балдарыбызга кыйкырып бакырып урушуп алат экенбиз. Эгерде биз ушул маселелерибизди чечкенде, балким балдарыбызга болгон урушуу азаят экен. Ошондой эле бул жерге бир пунктту кошпой коюптурмун. Сезимдерибизди туура эмес башкаргандан улам, ошондой эле дагы эмнеден стресстеги абалдарыбыздан балдарыбызга кыйкырып урушуп алабыз. Менимче бардык эле маалымат берилди деп ойлойм. Анда дагы дальше кеттик. Эми дагы да балдарыбызды кыйкырып урушуп алганыбыздын бир себептери бул деле түпкү аң сезимде, жан дүйнөбүздө өзүбүз байкабаган абалда кетет экен, өзүбүздү сүйбөгөндөн улам, өзүбүздү кабыл албагандан улам, өзүбүзгө өзүбүз канааттанбагандан, өзүбүз ар кандай комплексте кабыл албаган, жактырбаган, уялган комплекстерибизден улам балдарыбызды кыйкырып урушуп алат экенбиз жана балдарыбызда өзүбүздүн ошол абалыбызды көргөнүбүздө ошол бизге мындай көзүбүзгө чоң нерсе катары көрүнө берет экен да, бала биздин күзгү экен да, мындай сигнал күзгү экен. Демек өзүбүздө жакпаган бир сапатыбыз, кабыл албаган бир сапатыбыз балабыздан көрүнүп калса, аны урушо берет экенбиз да. Негативдүү сезимдерди башкара албасак, сезимдердин сигналын түшүнбөсөк, мен жана башында айтып атканымды ушул жерде кошойлук. Демек, негативдүү сезимдерибизди башкара албасак, негизинен негативдүү сезимдер эмне? Агрессия, нервденүү, басынтуу, капа кылуу, урушуу, ушул баардыгы негативдүү сезимдер деп аталат. Негативдүү сезимдер башка адамдардын психикасын жабырлантат же башка адамдардын психикасына доо кетирет. Негативдүү сезимдер эч качан адамдын жан дүйнөсүндө жашабаш керек. Эгер жашай турган болсо, ал сөзсүз түрдө стресс, депрессияга алып келет же оору менен алып чыгат, же болбосо бир күн бомба болуп өзүбүздү жарып азапка алып келет. Негативдүү сезим башканы дагы, өзүбүздү дагы жабырлантпай, доо кетирбей сыртка чыгышы керек. Анын да өзүнүн билимдери бар, аны окушуңуздар керек. Бул негативдүү сезимдерди туура чыгаруу боюнча мен атайын өспүрүмдөрдөн тренингде балдарды окутам, кызыктуу мектеп тренингинде окуучуларга окутуп келе жатам. Андан кийин сезимдерибиздин сигналдары, мисалы үчүн биз чарчаганда балдарды урушуп алабыз, күйөөбүзгө ачуубуз келгенде балдарды урушуп алабыз, же болбосо өзүбүздүн дагы кандайдыр бир ички ооруларыбыздын айынан балдарды урушуп алабыз. Эч кылса сезимдерибиз бизге кандай сигналдар берип атат, биз сезимдерибизди түшүнбөйбүз, укпайбыз жана ошонун натыйжасында күнөөкөр балдар болуп калат. Андан кийин өзүбүз көтөрө албаган, өзүбүз чече албаган, башкалардын милдеттерин мойнуна үйүп алат экенбиз да. Мисалы үчүн күйөөбүздүн милдеттерин алып акча табам деп жутунуп иштеп, ата энеме мен жардам беришим керек деп, кайын журтка жардам беришим керек деп иши кылса, өзүбүз көтөрө албаган ашыкча милдеттерди үйүп алгандан улам жан дүйнөбүз болду жетишет деген сыяктуу кыйналуу, жардам суроо кыйкырыктардан улам балдарга кыйкырып алат экенбиз. Жакындарынын баарын проблемасын ойлоп, куткаргыч деп коет психологияда треугольникти билсеңиздер керек, агрессор, спасатель, жертва деп коет, же болбосо басмырлоочу, жабырлануучу жана куткаргыч деп коет. Куткаргыч абалында болуп алсак дагы балдарыбызды кыйкырып урушат экенбиз. Так, могу жерде айтып өткөндөй, чоң адамдын кыйкырыгы өзүн кармана албагандыгы түпкү жан дүйнөбүздө жардам суроо сигналын билдирип жатат экен да. Демек, биз жардам сурап жатабыз.
Демек биз ушул пункттарда каралып өткөндөй, ушул жерде эле каралып өткөндөй, өзүбүз менен иштешибиз керек экен, ашыкча милдеттерди албашыбыз керек экен, сезимдерибиздин үстүнөн иштеп, сезимдер сигналдарын туура билишибиз керек жана өзүбүздү сүйүп, кабыл алып, ошондой иш-аракеттерди жасашыбыз керек экен. Дальше андан ары кеттик. Эми дагы эмне үчүн балдарды уушабыз? Балдарды уушуубуздун дагы бир себеби өзүбүз байкабасак дагы, каалабасак дагы түпкү аң сезимибизден ыңгайлуу баланы күтүп жатабыз, идеалдуу баланы күтүп жатабыз. Албетте идеалдуу бала болбойт. Башкача айтканда, балабыз биздин айтканыбыз менен болуп, биздин башкаруубузга баш ийишин каалайбыз да. Бала биздин каалообузду орундатканга, бала биздин күтүүбүздү, бала биздин идеалыбыздагыдай болгонго милдеттүү эмес. Жана балдарыбыз характерлери, мүнөздөрү ар түрдүү. Мисалы үчүн чоң бала менин айтканымды кылат эле, бул кичинекейге көрүп көкпөйт деп уушабыз да. Башкача айтканда, балдар ар түрдүү. Бирок көбүнчө чоң балдар бизден сүйүү алам деп бизге ыңгайлуу болушат. Сүйүү алам деп бизге жагынышат да, чыныгы өзү боло албай жасалмаланышат. Аны биз жакшы бала деп түшүнөбүз дагы, чыныгы өзү болгон ортоңчу балдарыбызды, кичинекей балдарыбызды жазалаганга, басынтканга аракет кылат экенбиз да. Ошондой эле өзүбүз көргөн тарбиябызга жараша дагы балдарды ушуп алабыз. Андан кийинки эң негизгиси тынчсызданабыз. Анан жумушубузду бүтүш үчүн шашабыз. Башкача айтканда, успеть кылсам экен, жетишип калсам экен деп кандайдыр бир проблемалардын айынан чечилишин каалап, бүтүшүн каалап, шашмалыктан, тынчсызданып, беспокоить этип атып, жумушум бүтпөй калат деп атып, балдарыбызды кыйкырып, бакырып урушуп алабыз. Чын чынына келгенде балдардын кежирлениши, айтканды укпаганы, ачуубузду келтиргени себеби бар да. Бала жөндөн жөн эле кежирленбейт. Бала жөндөн жөн эле ачууланбайт. Бала жөндөн жөн эле кыжырданбайт. Бала жөндөн жөн эле тентектик аракеттерди жасабайт экен. Анын да себептери бар. Баланын жан дүйнөсүндө кандайдыр бир муктаждыгы аткарылбай атат. Баланын жан дүйнөсүндө кандайдыр бир суроо талаптары бар. Бала кандайдыр бир каалоолорун бизге айта албай атат. Ошол каалоолорун бизге так айтып бере албайт дагы, жөндөн жөн эле игрушкасы үчүн, оюнчугу үчүн, жөндөн жөн эле бир туугандар менен болгон мамилеси үчүн, жөндөн жөн эле бирдемке үчүн ыйлап, наразыланып капа болушу мүмкүн. Аны биз билбейбиз. Жана балдар менен сүйлөшкөндө билбейбиз дагы, акырын айтканга аракет кылабыз, сабыр кылабыз, түшүнүшкө аракет кылабыз дагы, түшүндүрүп көрөбүз, жумшак айтып көрөбүз, акырын айтып көрөбүз. Бала такыр болбой эле кыжырдана берсе, анткени баланын оюндагын, көңүлүндөгүн таба албай аткандыгыбыз үчүн бала кежирлигин токтотпой койгондо чаап салабыз, бакырып, урушуп салабыз да. Бул бир. Экинчиден, бала учур чакта жашайт. Балага азыркы немеси жашоосу маанилүү. Биз болсо апалар шашып атып, тиричиликте атып, жумуштарыбыздын көптүгүнөн, проблемалардын көптүгүнөн учур чакта жашаганды унутуп калат экенбиз дагы. Дайыма келер чак же болбосо өткөндү эстеп, өткөн чак менен жашайт экенбиз. Учур чак менен жашаганды унутуп калып, балдардын азыркы учурундагы каалоолорун канааттандыра албай, мындай 2 саат дегенде, грубо айтканда 2 саат же болбосо балага шашпай, акырын сүйлөшүп, шашпай жай түшүндүргүбүз келбей, сабырыбыз жетпей кетип, чыдабай кетип, 2 айтып көрөбүз, алдап көрөбүз, 3 айтып көрөбүз, дагы чыдабай кетип туруп, чапкылап, бакырып, кыйкырып урушуп салабыз да. Демек биз сабырыбыз жетпей кетет экен. Демек биз учур чакта жашаганды унутуп калыппыз. Көпчүлүк апалар, мисалы үчүн, мен баламды анчейин эле урушпайм деп айтышы мүмкүн да. Бирок балага анда санда кыйкырып урушканыңыз менен, же болбосо дайыма идеалдуу апа болуп атып, бир күн болбосо бир күн кыйкырып урушуп алганыбыз, баланын бир жолу кыйкырып урушуп алганыбыз дагы баланын сый урматын канчалык деңгээлде тепсеп түшүрүп салгандыгыбызды байкабай калышыбыз мүмкүн экен. Бир эле жолу урушканданчы. Анткени бир эле жолу урушуу менен анын натыйжасында балдар эмне болот? Балдарда коркуу пайда болот экен. Түшүнбөстүк, айласыздык, эмне кылаарын абалын билбей калган шок абал жаралат экен да. Аргасыз абалда калат экен. Эгерде биз балдарыбызга уруп мамиле кыла бере турган болсок, балдар да
коргоно баштайт бизден. Акырында өспүрүм куракка келип каяша сүйлөп баштайт, кыйкырып бакырып баштайт. Биз кичинекей балдарыбыз албетте могу сүрөттөгүдөй болуп урушуп бакырып чапкылай алабыз, коркута алабыз. Ал эми өспүрүм куракка келген баланы эч качан урушуу менен, жаман мамиле менен биз коркута албайбыз да. Алар бизге кадимкидей өзүбүзгө жараша бергенибизди өспүрүм баладан алабыз да мындан келичи. Демек биз балага буга чейин урушуп, кыйкырып, бакырып, агрессия мамиле кыла турган болсок, өспүрүм куракта баладан куттум ошол мамилени көрөбүз. Балабыз да бизге кыйкырып, бакырып урушат. Анын кыйкырып, бакырып урушканы өзүн коргонгон сигналы. Качанга чейин мен сага баш ийемин, болду эми жетишет деген сигналдар да. Ошондой эле балдар коркок, уялчаак, анан жертва болуп калат да, жабырлануучу болуп калат. Көпчүлүк балдар менин балам уялчаак деп айтышат, коркок деп айтышат, өзүнө болгон баасы жок, өзүнө ишенбейт деп айтат. Ошол баардыгы өзүнө ишенбеген коркокту, уялчаактын баардыгы келип биз балдарыбызды өзүбүз эле урушуп, басынтып салабыз. Андан кийин мектепте зөөкүр балдар бар, агрессор балдар бар, тентек балдар бар, бандит балдар бар, дедовщиналарды уюштурган балдар бар. Ал сыздарды кыйнап, уруп, сабап, коркутуп, акча алып, ошодон ырахат алган балдар бар. Албетте булар үйдө ошол мамилени көргөн, үйдө сүйүп албаган, үйдө ошондой урушуу, жемелөө, жаза менен алган тарбияны көргөн балдар ошол жан дүйнөсүндөгү боштукту сырттан башкалардан өч алып канааттандыргысы келет. Сырттан башкаларга агрессор болуп өзүн тынчтандыргысы келет. Эгерде биз балдарыбызга урушуп, мындай кыйкырып, бакырып мамиле кыла турган болсок, балдарыбыз дагы башкалар менен болгон мамилесинде бирөөгө буйрук берип, приказ берип, кыйкырган мамилени норма катары кабыл алат. Тескерисинче балдар, ошондой эле балдар бул мамиледе ачууланганда, жиниккелгенде, пикир келишпестик болгондо, бирөөдү басынтканда, же болбосо бирөөгө буйрук бергенде бакырыш, кыйкырыш норма экен деп кабыл алып калат экен. Норма деп түшүнүп калат экен. Анткени чыныгы туура мамиле кандай болушун билбейт. Жакшынакай спокойно сүйлөшүп, чечишкен мамилени билбейт. Ал үй бүлөдөн урушуп бакырган мамилени көрдүбү, ошону норма деп жашоосунда кадимкидей 100% алып кете берет. Өзүбүз эле мисал алсак болот да буга. Биз ата энебиз кыйкырып бакырып урушуп тарбияласа, биз да балдарыбызга кыйкырып урушуп бакырып тарбиялайбыз. Андан тышкары балдар жат чөйрөдө, жаңы мектепке барганда, биринчи класска барганда, жаңы кружокторго барганда адаптация боло албайт, көнө албайт жана жат балдар менен, башка балдар менен мамиле кылышы кыйындайт, мамиле кыла албайт, достошо албайт, дос болушу кыйын, мамиле кылышы кыйын, коркок, уялчаак, конфликтчил, ар ким менен урушо бере турган и агрессор болуп калат. Ушул жерде мен өзүмдүн мисалымды айта кетейин. Мен ачык эле бала тарбиясы боюнча 1,5 жылдан бери өтө катуу окуп келе жатамын жана өз үстүмдөн өтө катуу иштеп келатамын. Учурда 70-80% результатка жеттим деп айта аламын. Мен баламды ачыгында мугалим боло туруп, биле туруп, өтө болушунча максималдуу түрдө баламды туура эмес тарбиялаганмын. Максималдуу түрдө туура эмес тарбиялап алыптырмын. Балама дайыма кыйкырып, бакырып, агрессордук мамиле кылгандыгым үчүн балам башкалар менен мамиле кыла албай калыптыр. Баламды жаңы кружокко берсем дагы, башка бирдемке кылсам дагы дайыма уруша кетет. Дайыма мамиле кыла албайт. Дайыма эле мушташып басып жүрөт да. Классташтары менен көрсө адаптация болуп көнүп калыптыр. Аны байкабай калыптырмын. Но жаңы курстарга барганда дайыма мушташат, дайыма урушат. Эч причинасын таппадым, эч себебин таппадым. Кайта мен өзүм үстүмөн иштеп атам, 1 жылдан бери адыш мамиле кылып калдым, бала менен сонун сүйлөшүп калдым десем деле себебин таппадым дагы. Акыры өтө күчтүү балдар психолог адиси менен, лицейдин психологу менен терапиядан өттүк. 3 сааттан ашык терапия болуп отуруп, бир эле причинасын тапты. Көрсө балам конфликтти сүйлөшүү жолу менен чечкенди билбейт экен.
Сүйлөшүү жолу менен. Балам өзүнүн чек арасын сүйлөшүү жолу менен коргогонду билбейт экен. Балам өзүнүн кызыкчылыктарын сүйлөшүү жолу менен орундатканды билбейт экен. Балама чек арасын коргогонду, кызыкчылыктарын аткарганды, жат адамдар менен өзүнүн пикирин, оюн бир гана урушуу жолу менен билдирет экен. Албетте бул ооруп койгон тоодой ката менин катам. Анткени мен балама бир нерсени туура эмес кылса, дайыма урушуу менен мамиле кылгандыгым үчүн өтө көп ошондой урушуу мындай кандай десем экен, ал балам ката кылганда, балам туура эмес кылганда, мен өзүмдүн буйруктарымды аткарганда, мен өзүмдүн кызыкчылыктарымды аткарганда, мага жакпаганда дайыма урушуу менен мамиле кылгандыгым үчүн балам ушул сапатты алып калыптыр. Чындыгында бул ошол бир эле ошол результатын укканда ыйладым, ачыгын эле айтканда. Анан өзүмдү карманып келе жатамын, өтө карманып атамын. Бул деген баламдын келечегин жакшы азыр билдим, 13 жашта да азыр билдим. Билбей калганда эмне болмок? Балам өмүр бою башкалар менен урушуп, өмүр бою башкалар менен мамиле кыла албай, адаптация боло албай жашашы баламдын ийгиликсиз болушунун себеби да студент болот, анда дагы ар кимдир мушша берсинби, мушташа берсинби, жаңы ишке, коллективге барат, урушуп мушташып жүрө берсинби, үй бүлө күтөт, урушуп мушташып жүрө берсинби. Демек баламды конкреттүү түрдө ийгиликсиз, бактысыздык абалга алып бараткандыгымды Кудайга шүгүр эртерээк билип калганыма. Эми мен мындан бияка ачуум келгенде дагы, чек арамды коргогондо дагы, балам туура эмес кылганда дагы, конфликттик көз караштар туура келбей калган учурда дагы өзүмдү карманып жакшынакай сүйлөшүү жолу менен чече баштаганымда балама акырындык менен жаңы программалар, жаңы түшүнүктөр, жаңы ойлор келе баштайт. Тарбиянын башкача түрүн үйрөнө баштайт. Ал дагы сүйлөшүү жолу менен чечкенди биле баштайт. Эгерде балдарыбызды кыйкырып, урушуп, уруша бере турган болсок, кыйкырып, уруп мамиле кыла бере турган болсок, анын психологиялык жактан кандай таасир этет? Психологиялык жактан бала бизге дагы кыйкырат. Бала да так, Ахмет, оюнчуңарды ойнобой тургула, пожалуйста, мен сүйлөп атам. Оюнчуңарды ойнобой тургула. Балабыз бизге да кыйкыра баштайт. Эл астында сүйлөөдөн, оюн айткандан тартына баштайт, коркок боло баштайт, эл астында сүйлөй албай калат. Мүнөзү түнт, терс жүрүм турумга ээ болот, мүнөзү түнт болуп кетет. Апатия болушу мүмкүн экен. Апатия деген психологиялык термин. Башкача айтканда, апатиянын белгилери кандай? Эч нерсеге кызыкпайт. Өтө көп апалар личкама жазышат да, балам эч нерсеге кызыкпайт деп, чөспөн бурактагы балдарын. Бала эч нерсеге кызыкпай калат. Жалкоо болуп калат экен. Мотивация жок, үмүт жок, шык жок. Эч нерсеге мотивациясы жок, энергиясы жок. Стресс, тынчсызданган, беспокоить эткени. Баардыгына кадигер, кош көңүл, үйдө жумуш бүтүп атабы, бүтпөй атабы баары бир ал балагачы. Мындайча айтканда, сабагыга барабы, келеби баары бир болуп калган балдар болуп калат экен. Эмоциясы жок, башкача айтканда, сүйүнгөндү билбейт, капа болгонду билбейт. Бул аябагандай оор түрү. Эмоциясы жабылып калган, бул аябагандай оор абал. Буну психотерапевттер менен иштеш керек. Андан кийин балдар ооруйт, арык болуп иммунитети түшөт экен. Өнүгүп өсүүсү артта калат. Балдарыбыз самореализация кыла албайт, башкача айтканда олимпиадчик болуп, дагы кандайдыр бир кубок, чемпионат болуп, мындайча айтканда, өнүгүп, өсүп, ички таланттарын, потенциалын көрсөтүп, развитие боло албай калат экен. Көңүл бургусу, эс утуму начарлайт. Башкача айтканда, эгер балдарыбызды уруп тарбиялай турган болсок, бир нерсеге көңүл бура албайт, фокус кое албайт, памяти начарлап кетет. Сабак натыйжада памяти начарлап, натыйжада сабакты начар окуп баштайт. Менин мына пунктта менин балам ушундай болуптур. Балам ооруй берген. 2 жыл ашык бронхит, жөтөлмө болуп, гайморит болуп, аябай катуу ооруган, иммунитети аябаганда түшүп кеткен, арык болгон. Менин бутум больницадан бирок болбой калган да. Эмне үчүн мынча иммунитети начар деп эле билбей эле канча дарыларды алып бере берген. Үйүмдүн ичи аптека, баламдын ичи аптека болуп кеткен. Дарынын ушунчалык түрлөрүн
көп үйрөнүп бүткөнмүн. Мындайча айтканда жарым жартылай фармацевт болуп калайын дегем да ушу баламдын айынан. Ошондой болсо дагы бир дагы психология жөнүндө түшүнүгүм болгон эмес экен. Көрсө баламды урушкандыгым үчүн балада иммунитет түшүп кетет экен, арык болуп ооруйт экен. Башкача айтканда, баланы урушуп уруу бул урушуп уруу мамиле менен кылганыбызда бала ички негативдери ичине топтолот, аны сырттан чыгара албайт. Апа мага мындай мамиле кылба, мен сага капа болуп атам, таарынып атам деген нерселерин бизге айта албайт, же биз айтса дагы ага укпайбыз, көңүл бурбайбыз, маани бербейбиз. Мындайча айтканда бала бербейбиз, акырда психосоматикасы ушул балдар ооруп калуу менен чыгарат экен. Андан кийин ушул өзүм менен иштегенден кийин, психологияны окугандан кийин, бала менен мамилем жакшыргандан кийин Кудайыма миң шүгүр, баламдын ден соолугу здоровый, бою аябагандай өстү, ден соолугу жакшырды, иммунитети көтөрүлдү, мурдагыдай оорубай калды. Ал зарядка сайын. Андан кийин кыйкырып урушуу балага эми социалдык жактан кандай таасир берет? Социалдык жактан балдар тынчсызданат экен, жөндөн жөн эле себеби жок эле тынчсызданып, кыжалат болуу менен жүрөт экен, эч кимге ишенбей калат экен, эч кимди сүйбөй калат экен, чоң жашоодо сүйбөй калат экен, эч ким менен достошо албай калат экен, сатып кетет деген коркуу болот экен. Эмне үчүн сатып кетет деген коркуу болорун бир аз алдыракта сөз кылам. Мени сатып кетет деген коркуу болот экен, предательство болот деп. Карьера, ийгилик жөнүндө ойлонбой калат экен. Бул чоң жашоодо дагы бала, чоң жашоодо дагы эч кимге ишенбей, эч кимди сүйбөй сатып кетет деп коркуп, карьера, ийгилик жөнүндө таптакыр ойлонбойт экен, өзүн өнүктүрбөйт экен, билимге жабык болот экен. Башкача айтканда, мектепте дагы, университетте дагы иши кылса, негизи эле билимге жабык болуп, айта берет деген сыяктуу негативде болот экен. Өзүнө ылайык үй бүлө күтүп, кыйкырып бакырып жүрө берет, бакыт таппайт экен. Эгер бала өз үстүнөн иштебесе, эгер бала дагы ата энелерине болгон таарыныч, обида, мындай травмалардын үстүнөн, эски жаракаттардын үстүнөн иштебесе, бала ушул жерде айтылган симптомдор менен, белгилер менен бактысыз абалда жашайт экен. Ахмет, тынчыраак ойногула, Ахмет, акырын ойногула. Балага биз урушуп мамиле кылганыбызда, балага уруу мамиле кылганыбызда, бала биздин каалоолорубузду аткарат. Бала биздин айтканыбызды кылат. Эмненин эсебинен? Албетте ортодогу мамиленин бузулуусунан, сууктуктун жаралышуусунан эсебинен бала биздин айтканыбызды кылат. Ортодо мамиле сууйт, бузулат. Бирок өспүрүм куракка келгенде үйдөн качууну, үйдөн кетүүнү ойлонуп баштайт экен. Анткени булар өспүрүм куракта өзүн чек арасын коргоо, өзүн чоң адам катары, личность катары өтө сезе баштаганда, өзүн чек арасын коргоо өтө өнүгө баштайт. Чек арасын коргогусу келип, үйдөн качкысы келе баштайт экен. Жеке катка балам үйдөн качып кетти деген апалар да көп жазышат. Демек, сиз үйдөн кача турган абалга жеткирдиңиз. Демек, сиз өз үстүңүздөн иштеген жоксуз. Балаңызды өзүңүздүн ички көйгөйлөрүңүздүн, жогоруда айтылып өткөндөй, ички көйгөйлөрүңүздүн айынан балаңызды туура эмес жазалап алдыңыз. Ички көйгөйлөрүңүздүн айынан балаңыздын айыптары көзүңүзгө көрүнүп, эптеп айыптап, башкача айтканда, апалар биз ички өзүбүз менен иштебесек, ичибиз болгон негатив болсо, сезимдерибиздин сигналын сезбесек, хронический чарчоо, выгораниялардын үстүнөн иштебесек, аларды сезбесек, жөндөн жөн эле биздин көзүбүзгө балабыздын катачылыктары көрүнүп, айыптары көрүнүп, кутун балабыз гана биздин ачуубузга тийип аткандай, балабыз гана күнөөкөрдөй болуп, албетте өзүбүз байкабаган абалда балабызды урушуп алат экенбиз, жазалап алат экенбиз да. Натыйжада өспүрүм бала үйдөн качкысы келет. Өспүрүм балага ишеним керек. Өспүрүм балага ата эне бийик тоодой таяныч болуш керек. Өспүрүм балага колдоо болуш керек. Өспүрүм балага сырдашар таяныч болуш керек. Болбосо өспүрүм балдар мен эч кимге керек эмесмин, мен жалгызмын, мени эч ким түшүнбөйт деген стресс абалдарга бат түшүп кетишет. Суицид өспүрүм куракта көп болот. Суицидтик ойлор көп болот.
ошол үйдөн качкысы келип турган абалдарга жетет же үйдөн качып кетишет. Ичип чегип жаман топторго кошулуп башташы, жаман балдар менен жүрө башташы дагы ошол үйдөн жакшы мамилени күтпөгөн, үйдөн сүйүү көрбөгөн, үйдөн тынчтык көрбөгөн балдар ушул абалга барат экен. Эми буну менен эмне айтарым? Айтат элем. Өзүңүздү күнөөлөбөйсүз, өз үстүңүздөн иштейсиз. Эң алгач балаңыздын кандай болушуна уруксат бересиз, балаңыздын кандай болушун кабыл аласыз, анан өзүңүздү дагы кандай болушуңузду ошондой кабыл аласыз. Акырын, Ахмет, акырын сүйлөгүлө. Эң алгачкы балаңызды кандай болушуна уруксат бересиз, өзүңүз да ошондой болууңузду, ошондой болуп атканыңызды кабыл аласыз да. Демек, мен ушундай кылып коет экем, баламды мындай кылып коет экем деп күнөөлөбөйбүз. Болгону, демек, проблема өзүбүздөбү, анда өзүбүздөн иштейбиз. Баланы биз урушуп алдыкпы, баланы уруп алдыкпы, күнөө эч кандай балада эмес экен да. Күнөө абсолютно балада эмес экен. Күнөө биздин жан дүйнөдө, күнөө биздин баланы табиятын түшүнбөгөндө, күнөө биздин бала менен сүйлөшүүнү билбегенде, күнөө бизде баланы өз алдынчалыкка үйрөтпөгөндө, жоопкерчиликтерди үйрөтпөгөндө, балага өз милдеттерин түшүндүрбөгөндө, баланы ошол жакшы тарбия бере албаганыбыздын айынан баланы урушуп, уруп жазалап алат экенбиз. Кыскасы, биздин негативный эмоцияларыбыз үчүн балдарыбыз бизге курал болуп, келечегин талкалатып албашыбыз керек экен. Эми бул жерде карап көрсөк, атанын урушуусуна караганда, апанын урушканы бала үчүн оор келет экен. Эмне үчүн? Атанын урушуусу канчалык оор болсо дагы, эркектер адилеттүүрөөк, адекваттуураак, конкреттүү максатты жана себеби бар үчүн урушат экен да. Апалар көбүнчө ички абалыбызды байкабайсыздан неадекватно, нечестно, адилеттүүлүк эмес урушуп алат экенбиз. Көбүнчө апалар проблема балада эмес, проблема өзүбүздө болуп урушуп алат экенбиз. Анын үстүнө апалар бала үчүн мээримдин, сүйүүнүн, жумшактыктын, камкордуктун символу экенбиз да. Бала үчүн биз сүйүүнүн, жумшактыктын символу болуп атат экенбиз. Апа бала үчүн жашоо экен, апа бала үчүн аалам экен. Эми апанын урушканы табиятка каршы келгендей болот экен да. Табияттын законун бузгандай болот экенбиз. Анткени биз апалар сүйүүнүн, мээримдин, жумшактыктын символу болуп атсак, балабызга агрессор болуп аткан болгон болсок, биз табиятка каршы чыккан менен барабар экен да. Карап көрсөңүз, ата жумшактыктын, мээримдин символу эмес да, апа мээримдин символу болуп атса. Бала үчүн апанын урушканы, бала үчүн апанын нервный агрессиясы, бала үчүн апанын зулум мамилеси ааламы жашоосу талкалангандай, дүйнөсү бүткөндөй, эмне кыларын билбей калган, айласыз шок болгон абалга алып келип койт экенбиз. Бала кичинекей алсыз жан дүйнөсүн талкалап алат экенбиз да. Башкача айтканда, жаш бала менен чоң адамдын айырмасы акылында экен да. Ал эми акылында жана дене түзүлүшүндө. Дене түзүлүшүбүз чоң жана акылыбыз көп. Жаш бала дене түзүлүшү кичине, акылы кичине. Эми сезимдер окшош болот экен, апалар. Баланын сезимдери менен апалардын сезимдери окшош болот экен. Бизди дагы бирөө капа кылса, урса, кандай чыдай албайбыз. Бала дагы кудум ушундай экен. Сезим менен кичинекей бала менен чоң адам окшош болгондо, биз акыл жана дене түзүлүш жактан гана айырмабыз бар экен. Демек, биз балдарды урушуп зулум кылганыбыз, анын сезимдерин быт-чырт кылып аткандыгыбызды түшүнүшүбүз зарыл экен. Ата-эненин милдети баланын коопсуздугун, сыйырматын камсыздоо. Жанагы Маслоунун пирамидасы боюнча
айттык эле биринчи баланын физиологиялык муктаждыктары, экинчи баланын коопсуздугу, үчүнчү баланын сый урматы, сүйүү муктаждыктары деп деп тапшырмада берилип келатат да. Демек, ата эненин милдети баланын жөн эле курсагын тойгузуп коюу эле, тамак аш берип коюу эле эмес экен да, кийим кечектен камсыздап физиологиялык муктаждыгын эле канааттандыруу эмес экен. Ата эненин милдети баланын коопсуздугун жаратуу. Бала ошол үйдө мени эч ким урат, урушат, басынтат деген ой вообще келбейт. Бала ошол үйдө өзүн эркин, коопсуз сезип, ал өзү чыныгы өзү болуп, негативный характерин да көрсөтө алып, агрессиясын да көрсөтө алып, тополоң, кежирлик да кыла алып, эркин болуш керек. Мен азыр ачуум келгенди көрсөтсөм, мен ыйласам, мен капа болсом, мен жазаланып калам, мени урушат, урат деген ой мээсинде болбош керек экен. Анда балабыз жасалма, дагы эмне иш кылса толтура симптомдор бар, ошондой болуп калат экен. Бала чыныгы өзү болуш үчүн, чыныгы натурасында жашаш үчүн үй бүлөдө коопсуздук жаралыш керек экен. Баланын сый урматы, балабыз авторитеттүү болушу, өзүнө ишенген, самооценкасы жогору болушун каалайбыз десек, анда балабызга сый урмат менен мамиле кылыш керек экен да. Эгерде басынтып, уруша турган мамиле кылсак, баланын каяктагы сыйы, каяктагы аброю, каяктагы авторитети, аны бир депсеп жок кылып салабыз да. Демек, баланын биздин ачуубузга тийип аткан себептери кандай? Эми эмне үчүн биз баланын коопсуздугун, сый урматын бузабыз, балабыз биздин ачуубузга тийген себептүү, биздин ачуубузду келтирген себептүү. Эми кайсы учурда, эмне болгон учурда балдар биздин ачуубузга тиет? Ачуубузга тийген себептери кандай? Бала атайын эч качан ачуубузга тийбейт экен. Бала атайын апамды ачуулантайын, апам жинине тиейин дебейт. Бала болгону дүйнөнү тааныбайт, дүйнөнү билбейт, жашоо тажрыйбасы аз. Ал эмне ката, эмне туура, эмне жакшы, эмне жаман билбейт. Бала мындайча айтканда бир жумушту туура кылат же ката кылат. Мисалы, идиштин сынганы кээ бир апалар үчүн жакшылыкка сынса, кээ бир апалар үчүн катастрофа. Ошондой эле. Кыскасы, бала атайын ачуубузга тийбейт, бала атайын жинибизге тийбейт, бала байкоосуздан, билбестен, жашоо тажрыйбасынын аздыгынан биздин жинибизге тийип алышы мүмкүн. Ошол себептүү биз аны урушабыз. Баланы биз урушуп жазалаган учурда, бала жөндөн жөн эле айыпсыз жазаланып аткандай сезет экен да, өзүн айыпсыз жазаланып аткандай. Сиз өзүңүздүн бала кезиңизди эстеп көрсөңүз, бала кезиңизде сиздин апаңыз балким урушкан болсо же урган болсо, конкреттүү бир себебин билесизби? Ооба, мен ушул жерде ушундай ката кылган элем, ушундай акмакчылык кылган элем, ошон үчүн менин апам урушкан да дебейсиз да. Жабырланган, жүрөгүңүз ооруган сезимдериңизди эстейсиз, ыйлаган абалыңызды эстейсиз, капа болгон абалыңызды эстейсиз. Башкача айтканда, сиз өзүңүздүн күнөөңүздү эмес, ошол абалыңызды, эмоцияңызды эстейсиз да. Демек, балдар деле өзүнүн кылган ката ишин билиши мүмкүн, билет, түшүнөт, бирок ушул билбей калып, байкабай кылып алган катам үчүн ушундай жазаланып калдым деп аларга оор батат экен да. Экинчиден, балдардын кежирликтери, ачуубузга тийгенин себептери муктаждыктары канааттандырылбаган. Жана Маслоунун пирамидасы боюнча өттүк го, баланын муктаждыктары бар. Демек, балага сүйүү жетпей жатса, балага көңүл буруу жетпей жатса, балага мээрим жетпей жатса, балага убакыт бөлүү жетпей жатса, балага коопсуздук, сый урмат жетпей жатса, чек аралары корголбой жатса, бала кежирленет, кыжырланат, ачуубузга тиет. Андан кийин бала эмоционалдык жактан туруксуз болот. Башкача айтканда, кичинекей балдар дагы алар бат эле ыйлап, бат эле күлө берет го. Бул эмоционалдык жактан туруктуу, алар өздөрүн кармашты билбейт, кайсы жерде ыйлаш керектигин билбейт. Ага көңүлүнө жакпай калган нерсе болду, ыйлай берет да. Курсак ачса деле, уйкусу келсе деле ыйлай берет. Демек, ошол эмоционалдык жактан туруксуз балага
эмоциясы туруктуу, акыл эси жетиштүү чоң адам болуп туруп, анда мешпеттер биз ал балдарды басынтып, тебелеп, тепсеп, эмоциясын талкалап сындырып алат экенбиз. Өспүрүм курактагы балдарчы, балдар чоңоюп калдык дегени менен өспүрүм курактагы балдар дагы өзгөчө эмоционалдык абалдан туруксуз, анткени алардын канында ушунчалык гормондор ойноп аткандыктан тескенче алар өтө кичинекей балага караганда дагы эмоционалдуу. Аны биз түшүнүп туруп, биле туруп урушуп алабыз. Эми мисалы биз балдарды урушуп калуубузду бат орундатабыз. Урушсак биздин айтканыбызды кылат, урушсак биздин айтканыбызды кылат, натыйжасында мамилебиз эле муздайт. Ортодогу аралык, чын дилден болгон жан дүйнөлүк байланыштар алыстайт экен да. Мисалы үчүн балага сабагыңды оку, телефонуңду көргөндө токтот, үйлөрдү жыйна деп урушап турган болсок, балдар албетте биздин айтканыбызды кылышы мүмкүн. Бирок балдар жашоону үйрөнбөйт, өз алдынчалыкты үйрөнбөйт. Башкача айтканда балдар өнүкпөйт экен. Себеби ал иш аракеттерди биздин урушуудан кутулуш үчүн гана аткарат, биз үчүн гана аткарат. Ал өзү үчүн ошол иштин маанилүүлүгүн, ошол нерсенин керектигин түшүнбөйт, өз алдынчалыкка жана жоопкерчиликке үйрөнбөйт экен. Эми балдарды урушпай эле койсо, өзүбүздү күнөөлүү сезип урушпай койсок эле балдар оңолуп калбайт экен да. Сразу оңолуп калбайт. Урушпай койсок эле балдарыбыз өзүбүз каалагандай жакшы болуп калбайт. Буга дагы бир топ убакыт керек. Жана эң негизгиси өзүңүздүн жакшы апа болушуңузга, өзүңүздү сабырдуу болушуңузга, өзүңүздү урушпаган ачууңузду кармана алышыңызга ишенишиңиз керек. Жана балаңыз да жоопкерчиликти алганды, өз милдеттерин түшүнүшүнө ишенишиңиз керек. Башкача айтканда, сиздин подсознательно балаңыз жоопкерчиликтерди, өз алдынчалыктарды алып кете алат деп жан дүйнөңүздөн, мына психикаңыздан ишенгенде, өзүңүздүн сабырыңызды кармап, эмоцияңызды башкарып, өзүңүзгө болгон ишеним келгенде, балабызда результат боло баштайт экен. Балабызда өнүгүү боло баштайт экен. Андан кийинкиси, Маслоунун пирамидасы боюнча балабыз кайсы муктаждыктары аткарылбай калды? Ошол муктаждыктарын толуктабасак, муктаждыктары толук канааттандырылбаса да, бала оңолуп калбайт экен. Андан кийин бир айтсак укпайт, 1000 жолу мисалы үчүн, сиздер менин сабагыма чейин эле 1000 жолу баланы урушпаш керектигин уккансыздар, билип эле келатасыздар. Бирок эмне үчүн дагы эле балдарды урушуп атабыз? Эмне үчүн дагы эле балдарга катуу тийип атабыз? Билип туруп, угуп туруп, көрүп жүрүп дагы. Демек, чоң адам боло туруп, биз бир жолу айтканды укпагандан кийин, балдар бизден кичинекей болуп туруп, конечно, алар деле укпайт. Демек, балдарды оңолдуруубуз үчүн, бизди угуш үчүн 1000 жолу айтып, көрсөтүп, үлгү болуп, сабыр кылып түшүндүрө беребиз, көрсөтө беребиз, айта беребиз, билдире беребиз. Башка жолу жок. Балдарды үйрөтө беребиз. Эч кайсы бала бир айтканда эле сразу ийилип кетип, сразу түшүнүп кеткен идеалдуу бала менимче жок. Андан кийин балдар жоопкерчилик менен өз милдеттерин аткарбаса, сый урмат менен үйрөтөбүз. Ушул жолу менен эмес, жазалоо жолу менен эмес, сый урмат көрсөтүү менен үйрөтөт экенбиз. Биздин максатыбыз баланы урушуу эмес. Биздин максатыбыз, апалар, эмне себептен өзүбүздү кармай албай жатканыбызды түшүнүшүбүз керек экен. Балдарыбыз ката кылса дагы, күнөө кылса дагы, туура эмес кылса дагы, эмне үчүн мен ушул баламдын аракетине ачуум келип атат деген нерсени издешибиз керек экен. Мына ушул чоң максат болуш керек экен. Анткени бала чоң биздин урушубузду укканга, жазабызды алганга, бизден токмок жегенге
татыктуу эмес. Бала туура эмес кылса дагы, ката кылса дагы, бизге жакпаса дагы, эмне кылса дагы бала күнөөлүү эмес. Демек, тарбиябызга жараша мамиле кылбай, мисалы үчүн тарбиябызга жараша биз дагы мисалы үчүн урушулуп, урулуп, токмок жеп тарбия алып чоңойдук да. Демек, биз ошол мамилени кандай тарбиялансак, ошондой мамилени балдарыбызга көрсөтпөй, аң сезим менен өзүбүздү башкара башташыбыз керек экен. Аң сезим менен, мындайча айтканда, осознанный болуп башкара баштаганда өзүбүздү колго ала баштайт экенбиз да. Апалар чоң адамбыз. Чоң адамдар өзүнүн үстүнөн иштейт. Биз балдар менен болгон мамиледе тарынган, чыр салган, сүйлөбөй койгон, тополоң кылган, кичинекей кыздын абалына түшүп албашыбыз керек. Бала тарбиялоо бул бала менен болгон мамиле. Бала тарбиялоо бул бала менен болгон мамиле. Насаат айтуу, кулагына коюу эмес, мамилебиз жана өзүбүздүн жүрүм турумубуз. Бала чоңойот экен дагы, ортодо мамиле эле калат экен. Мисалы үчүн азыр мамилеңиз жылуу болсо, балаңыз 30га, 50ге, 100ге чыкса да мамилебиз жылуу бойдон калат экен дагы. Азыр балабыз менен мамилебиз, өспүрүм кырактагы балдар менен балким мамилебиз суук болуп аткан болсо, балабыз 30га, 20га, 40ка, 50ге чыкканда дагы мамилебиз суук бойдон кала берет экен. Балабыз чоң жашоого өтүп кеткенде, жигиттик куракка, 20, 30, 40 жашка келгенде, ошол суук мамилени жылытуу оор болот экен. Үйгө кирип ойногула. Үйгө кирип ойногула. Ахмет, кел, Ахмет. Андан кийин агрессор, жабырлануучу, тиран, манипулятор балдарды тарбиялап алып, картайганда кейип калбашыбыз керек. Агрессор, жабырланган, жертва, тиран, манипулятор балдар дагы биздин тарбиябыздын, биздин мамилебиздин результаты, жыйынтыгы. Башкача болушу мүмкүн эмес. Балага нерв боло баштасак, эмне кылабыз? Балабызга ачуубуз келип эле нерв боло баштасак, башка бөлмөгө чыгып кетебиз. 10 мүнөткө чейин эс алабыз. Өзүбүздү тынчтандырганга, өзүбүздү басканга аракет кылабыз. Бул жерде баланын жашына карабайт. Бала кичинекей бөбөк лялька болсо дагы, мисалы үчүн апалар чарчайбыз да, башка болобуз да, мисалы үчүн нерв болобуз, стресс болобуз. Ошол чарчаган, стресс, нерв болгон абалда баланы колго албашыбыз керек экен. Лялька болсо дагычы. Анткени ошол агрессия менен баланы эмизген дагы болбойт экен. Кармаган да болбойт экен. Баланы жулкулдаткан да болбойт экен, Демек, баланын жашына карабайбыз. Жашына карабай балага ачууландыкпы, башка бөлмөгө чыгып кетебиз. Зикир кылганга аракет кылабыз. Динди кармангандар болсо, балага жинибиз келген ордуна астафираллах, астафираллах деп зикир кылганга аракет кылабыз. Балабызга Кудайдан балабызга өз ыйман, зээндүүлүк, акыл эстүүлүк сурап Кудайдан дуа кылабыз. Көпчүлүк психологдор балабызга жинибиз келгенде подушкага кыйкырып үнүң негативин чыгар деп айтышат да. Чындап эле балабызга аябагандай жинибиз келиби, балага кыйкыргычакта подушкага кыйкырганыбыз жакшы. Бирок кыйкыруу адатын мээден чыгарып ташташ үчүн баары бир дагы башка убакта кычырыбыз келип, дагы башка убакта ачууланып, бирок подушка жогучу болуп калса же көчөдө болуп калса ачууланып бакырып кыйкырып албаш үчүн биз кыйкыруу деген нерсени мээбизден таптакыр алып салышыбыз керек экен да. Кыйкыруу деген нерсеничи. Ал үчүн кантип алып салабыз ошол? Ойлобой койгонго, эстебегенге аракет кылабыз да. Мындайча айтканда, мен балама бүгүндөн баштап кыйкырбайм деп эле чечим чыгарып койбойбуз. Мен балама бүгүндөн баштап кыйкырбайм деп. Терең жай дем алабыз. Балабызга ачууланатабызбы? Башка бөлмөгө чыгабыз же терең дем алабыз.
же зикир кылабыз, же болбосо муздак суу ичебиз, стакандагы суу ичебиз, муздак болбосо дагы комнатный температурада суу ичебиз, ачуубуз келтирип аткан баладан иш чыкса алыс болобуз. Ал бөбөк болобу, чоң адам болобу, жинибизге тийип аткан баладан алыс болгонго аракет кылабыз. Башка нерселерди ойлогонго аракет кылабыз. Комедия, юмор, күлкүлүү, тамашалуу нерселерди, кинолорду, приколдорду көргөнгө аракет кылабыз. Балабызга ачуубуз келген чакта дагы, жинибиз келген учурда дагы эч качан баланын инсандыгын түшүргөн сөздөрдү айтпайбыз. Акмак, башы жок, мээси жок, эшек деген сөздөрдү айтпайбыз. Эч качан ошондой эле өзүбүздү күнөөлөбөйбүз. Өзүбүздү күнөөлөгөн өтө чоң маселе, ал боюнча токтолуунун кажети жок. Күнөөлөбөйбүз. Күнөөлөсөк күнөөкөрдү жазалай турган адамдар, жашоо табылат экен да, күнөөлөбөйбүз. Андан сырткары, демек, бул жерде бир нерсени айта кетейин. Ушундай баягындай азыр заман стресс болуп атса, ишибиз оор, акча табуу кыйын же болбосо эртеден кечке жумуш, күйөөң менен болгон мамиле, кантип нерв болбой, кантип стресс болбой коебуз, кантип өзүбүздү карманабыз, кантип эмоциябызды башкарабыз деген суроо туулушу мүмкүн. Демек, сизде кандай көйгөй болуп жатса, кандай проблема болуп жатса, демек, ошол жаатта сиздин билимиңиз жок дегенди билдирет экен. Эмоцияңызды кармана албай атасызбы? Эмоция боюнча билим алыңыз. Жан дүйнөңүздү башкара албай атасызбы? Жан дүйнөңүз боюнча билим алыңыз. Иши кылса, эмне болсо билим алыңыз. Эмоцияңызды кармана албай атсаңыз, ачууңузду башкара албай атсаңыз, демек, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз дегени бул жан дүйнө жарааттарыңыздан арылып, ар кандай психологиялык билимдерди алып, же болбосо диний билимдерди алып, аябаганда катуу такыбачылык боюнча билимдерди аласыз, же болбосо психологиялык билимдерди алып, өзүңүздүн жан дүйнөңүздү иретке келтиресиз. Анткени сиз чоң адамсыз. Чоң адамдар өзүнүн эмоциясын башкарыш керек. Чоң адамдар өзүн контролдогонду үйрөнүш керек. Чоң адамдар өзүнүн эмоциясын башкармак тургай, балдарга эмоцияны туура башкарууну үйрөтүш керек. Биз эмоциябызды башкара албай атсак, биз өзүбүздү контролдой албай атсак, балдар кайыктан эмнени үйрөнмөк. Балдарга нерв боло баштасак, дагы кандай техникаларды, дагы кандай ыкмаларды колдонобуз. Жакшы көрөм техникасы, бул аябагандай сонун техника экен. Мисалы, бул техникада балаңыздан суранасыз, жиниңиз келип атат, балаңыз сурам иш кылды, балаңызга ачууланып атасыз. Балам, сен мени жакшы көрөм деп айт, дейсиз да. Ачууңуз келип атса дагы, мен жакшы көрөм деп айт, дейсиз. Балаңыздан суранасыз, же болбосо өзүңүздү карманып, балам, мен жакшы көрөм деп айтчы, дейбиз. Балабыз, апа, мен сизди жакшы көрөм, апа, мен сизди жакшы көрөм, же болбосо кечирип коюңуз деген сөздү кайталап айта баштаганда, акырындык менен биздин баягы топтолгон, чыңалган негатив эмоцияларыбыз күчүн жогото баштайт экен. Ишенбесеңиз колдонуп көрүңүз. Балаңыз сизди жакшы көрөм деп айта баштаган учурда, балаңызга топтолгон негатив агрессияңыздын күчү басая баштайт, азая баштайт, төмөндөй баштайт. Экинчи техникасы мен баламын техникасы. Сезимдер чоң адамдар менен балдарда бирдей деп айттым, Демек, сиз ошол замат өзүңүздү бала ордуна коюп көрүңүз. Же бала чагыңызды эстеп көрүңүз. Сиз бала чагыңызда апаңыз катуу урушуп атканда, уруп атканда, айыптап, күнөөлөп, жазалап атканда кандай абалда болдуңуз? Ошону сразу сезгенге аракет кылыңыз. Үчүнчү техникасы баламды кучактайм техникасы. Балаңызга ушунчалык жиниңиз келдиби, ачууңуз келдиби, жашына карабай кучактап туруп алыңызчы, жиниңиз келсе дагы кучактап тура бериңизчи. Бул дагы өтө мощный, тез жыйынтык берүүчү, тез результат берүүчү техника. Кадимкидей тез эле ачууңуз, жиниңиз тарап баштайт балаңызды кучактап алганыңызда. Андан кийинки төртүнчү техника өзүмө буйрук берем. Тынчтан, мен баламды жакшы көрөм. Мисалы үчүнчү, менчи. Тынчтан, чынара тынчтан, өзүңдү бас, өзүңдү карман, мен баламды жакшы көрөм. Бул катастрофа эмес, өзүңдү карман, мен баламды жакшы көрөм, тынчтан деп мээбизге кадимкидей буйрук беребиз. Бешинчи техника күзгү менен сүйлөшүү.
Жинеңиз келдиби, башка бөлмөлөргө чыгып кетесиз, мүмкүн болушунча күзгү бар комнатага чыгасыз же күзгүңүздү кичинекей күзгү уусуду аласыз дагы. Балам ушинтип жиниме тиип атат, балам мени мындай кылып атат, балам ушундай кылып атат, айтсам кылбайт, телефонун неме кылбайт, үй жыйнабайт, башка кылбайт деп телефонго кадимкидей аны адам катары сүйлөшүп айтып аласыз. Бул психологиялык техника, эч кандай ширк мирк бирдеке эмес. Бул жөн гана техника. Анан өзүңүздүн ошол сүйлөп жаткандагы акыбалыңызды көрөсүз да. Сүйлөшүп жаткандагы акыбалыңызды көрөсүз. Анан эмне болосуз? Кадимкидей тынчтанып, спокойтетип баштайсыз да, тынчтанып баштайсыз. Анан күзгүгө карап туруп сурап бересиз. Балам менин күзгүм болсо, балам жиниме тиип атса, менин жан дүйнөмдө кандай туура эмес нерсе бар? Жан дүйнөмдө кандай ката бар? Эмне себептен менин балам ушундай кылып атат? Эмнени чагылдырып күзгү болуп атат деп күзгү менен сүйлөшүп суроо бересиз. Андан кийингиси, ачууңуз балага келдиби же башка нерсеге жиниңиз келдиби, так билип ажыратабыз. Жинибиз чынында эле, ачуубуз чынында эле балага келдиби же башка нерсеге келдиби? Аны так билишибиз керек. Андан кийингиси, фокусту балага эмес, өзүңүзгө коюңуз. Балаңыз ачуубузга тиип атабы, жиниңизге тиип атабы? Фокусту өзүңүзгө коюңуз. Эми балаңызды бир гана жакшы жактан көргөнгө аракет кыласыз дагы. Эмне үчүн жиним келип атат? Эмнеге ачуум келип атат? Бул менин подсознаниемдеги травмадан жиним келип атабы? Же башка нерсеге жиним келип атабы? Же күйөөмө, жолдошума жиним келип атабы? Же болбосо ашыкча проблемаларды үйүп алганым үчүн жиним келип атабы? Иш кылса, сабактын башында айтып өткөндөй, балага эмне үчүн ачууланып кыйкырабыз деген себептерин да көрсөткөндөй, жиниңиз эмне себептен келгенин, ачууңуз эмне себептен келгендигин анализдеп баштаңыз. Балаңызга жиниңиз келер менен фокусту балага эмес, өзүңүзгө коюп баштаңыз. Неге баламдын ушул аракети менин ачуумду келтирип атат деп өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн издеп баштайсыз. Ушул техникаларды аткара берген сайын сизде осознанный абал келе баштайт. Кадимкидей балаңыздынга эмне себептен жиниңиз келгендигин түшүнүп баштайсыз. Урушпай, кыйкырбай, жакшынакай сүйлөшүү, мамиле кылуу жолуна өтө баштайсыз. Дагы бир нерсе, бир техника. Балаңыз 15 жашта, сиз 35 жашта. 15 жаштагы жашоо тажрыйбасы бар баланын абалына 35 жаштагы апал түшүп алып, ушуп атканы туурабы? Адилеттүүлүкпү? Вот мисалы үчүн, мен 35 жаштамын, дипломум бар, мугалим боло туруп, 15 жаштагы жөнөкөй мектептин окуучусу болгон балама тең келип атканым туурабы? Анализ кылып коюңуз. Ошентип да өзүңүзгө суроо берсеңиз болот. Убакыт жана эрк менен сиз өзүңүздү жеңип, балаңызга бактылуу балалык тартуулайсыз. Бул техникалар албетте бат ишке ашып кетпейт, сразу келип калбайт, сиз сразу жеңе албайсыз. Эгерде чынында эле акыйкатта эле таптакыр эмоцияңызды башкара албай атсаңыз, чынында эле өзүңүздү түшүнө албай атсаңыз, чынында эле травмалардан арыла албай аткан болсоңуз, анда психотерапевттерден, психологдордон консультация алып көрүңүз. Бирок мен берген техникаларды колдонуу менен, мен айткан нерселерди жасоо менен сиз эмне себептен балаңызга ачууңуз келгендигин үстүнөн иштей аласыз. Сиздин күчүңүз жетет. Балага ачуубуз келдиби? Фокусту өзүбүзгө коебуз. Өзүбүздү эркелетебиз. Девочкабызды эркелетебиз. Девочка, эмне үчүн ыйлап калдың? Эмне үчүн капа болуп калдың? Деп өзүбүздү тынчтандырабыз. Өзүбүздү спокойтеттиребиз. Өзүбүздү басканга аракет кылабыз. Бул көнүгүүлөр үчүн албетте убакыт керек жана сиздин күчтүү ички эркиңиз керек. Бул техникаларды аткарыңыз, ишке ашырыңыз. Аткарсаңыз гана сизде мощный результат болот. Результат болот жана бул сабактан мага ыраазычылык болот. Эгер жөн гана угуп койсоңуз, аткарбасаңыз, жазбасаңыз, жашооңузга практика алып келбесеңиз, сиз бул сабактан пайда албадым деп мага нааразы болуп калышыңыз мүмкүн. Демек, мен сиздерге техникаларын берип жатам, себептерин берип жатам. Эми аны ишке ашыруу, колдонуу сиздин өзүңүздүн эркиңизде калды.
Көңіл бұрғаныңыз үшін чоң рахмат. Сабақты аяғына чейин укканыңыз үшін дагы чоң рахмат. Өзүңүздү мактаганды унутпаңыз. Сиз идеалдуу апа эмессиз, идеалдуулукка умтулбаңыз, өзүңүздү күнөөлөбөңүз, күнөөлөгөн натыйжасыз. Жөн гана бүгүндөн баштап өзүңүз менен иштегенге аракет кылыңыз жана балаңызды урушпаганды, сый мамиле кылганды үйрөнө баштаңыз. Бүгүнкү сабактын тапшырмалары жок, анткени бүгүнкү сабак өтө оор тема болду деп эсептейм. Суроолор болсо, мен сиздерге жооп берүүгө даярмын. WhatsApp группадан сурай бериңиздер. Саламатта калыңыздар.